Көп адамдар мага мындай суроо берет да. Акча салбай эле иштесем болобу дейт. Эми караң, мен сизге суроо бергим келет да. Сиздин үйүңүздө душ бар, бирок душта суу жок. Сиз душка түшө аласызбы? Анын душ деген аты бар, или ванна деген, бирок суу жок. Кантип жууна суу жок болсо, мисалга. Вот ошондой да. Сиздин акчаңыз жок болсо, кантип иштейсиз? Мисалга, базарга барсаңыз, продукт алсаңыз, сиз ага акча төлөйсүзбү? Төлөйсүз, туурабы? А сиздин акчаңыз жок болсо, ким сизге бекер продукт берет? Эми караң. Машинаңызга бензин куйбасаңыз ал жүрөбү? Жүрбөйт. Бензинди акчага аласыз. Могу үстүңүздөгү ар бир кийип турган кийимиңизди акчага аласыз. Сиздин акчаңыз жок болсо, бирөө эски кийим бериши мүмкүн. Бирөөнүн кийилген кийимин, бирок жаңы кийим бербейт, туурабы? Вот. Ошондой экен, акчасы бар адамдар гана иштейт. Акчасы жоктор таарынбай калат. Качан акчаңар болсо, шартыңар туура келсе, ошондо иштесеңер болот. Но мен силерге сунуштаган жумушта бир гана акчасы бар адамдар иштей алат. Ооба, албетте үйрөнүү бекер, бирок сиздин көбөйтүүгө салып акчаңыз болбосо, үйрөнгөнүңүз бир тыйын болуп калат. Эми акча салып иштейт дегенде делечи, акча салса эле сразу мындай байып кетет экен деген тема жок да. Ар ким өзүнүн салган акчасына жараша киреши көрөт. Мисалы үчүн сиз базарга бир бешок картошка алып чыккан болсоңуз сатууга, башкалар базарга 1 тонна или 100 килограмм картошка алып чыгышы мүмкүн, туурабы? Ар бир адам өзүнүн саткан картошкасына, товарына жараша пайда көрөбү? Ошол сыяктуу эле сиз өзүңүздүн салган акчаңызга жараша киреши ала аласыз. Ким канча көп киреше тапкысы келсе, ошончо көп акча вложение кылат любой жумушка. Мисалы үчүн сиз чоңураак магазин ачайын десеңиз, анда чоң магазинге чоң акча сарыптайсыз, туурабы? Мисалы үчүн бир мешок картошкага азыраак акча, ал эми 1 тонна картошкага көбүрөөк акча керектелет, туурабы? Мисалга, силердин күнүмдүк кирешеңер ал силердин салган акчаңардан зависит этет. Күнүмдүк кирешеңер бул силердин салган акчаңардан бөлүнүп чыгат. Вот. Күндө канча алганды өзүңөр тандайсыңар. Ал чечим өзүңөрдө, ал жерде прайс-лист бар, ал жерде жазылган бардыгы. Мен мисал үчүн ушул турушумда, ушул абалымда айына 300 000 сом чисто табам. 300 000 айттым. Андан сырткары командаман түшкөн бонустар бар. Ар кандай 50 000ден 100 000ге чейинки чыгат. Вот. Эми мындай жасасам 350 000, 400 000ге чейинки акча чыгат. Бирок мени сыртыман караган адам мени айына ушунча табат деп эч ким ойлобойт да. Себеби мен мындай спокойно жүрөм да. Мисалы үчүн мен айына 300 000 табып атам деп дейм эле алтындарды тизип алган жерим жок. Мисалы үчүн укмуш макияждарды кылып, укмушман жүрүп калган жерим жок. Мага спокойно болуп жүргөн жагат. Өзүмө көп душмандар арттыргым деле келбейт. Душмандарым и так деле жетиштүү. Алардын саны азайышын каалайм, көбөйүшүн эмес.